Саламатсыздарбы. Жараян аскер чыгарылышынын кезектеги бөлүгүндө улуттук армиябыздын куралдуу техникалык базасына жаңыдан кошулган Сирия, Крым аскердик операцияларында кеңири колдонулган Тигр зооттолгон жол тандабасы тууралуу баяндап бермекчибиз. Тигр Россиянын көп максаттуу жана өтүмдүү зооттолгон атайын унаасы 2000-жылы Бириккен Араб Эмиратынын өкүлчүлүгү Америкалык Хаммер компаниясы аскердик зооттолгон унааны чыгарууга макул болгон соң Орусиялык арзамас унаа чыгаруу заводуна кайрылышат. Жыйынтыгында Бириккен Араб Эмираты Бин Жабр Гroup компаниясы менен түзүлгөн $60 миллион келишимдин негизинде өзгөчө аскердик зооттолгон унааны чыгарып берүүнү макулдашат. Келишимди аткарууну ГАЗ Горький автозаводунун директору белгилүү конструктор Каршунов Александр Андреевич өз мойнуна алат. Александр Андреевич баштаган конструкторлор тобу ишин баштап 12 айдан кийин алгачкы 3 зооттолгон унаасын чыгарат. Тигр HMTV ар кандай тапшырмаларды аткаруучу зооттолгон бардык жерде жүрүүчү унааларды Абу Даби эл аралык Айдекс 2001 армиялык көргөзмөсүнө коюлат. Араб кардарларына унаа жаккандыктан эч себепсиз Россияга кайра кайтаруудан баш тартат. Жана түзүлгөн келишимдерди жокко чыгарып, конструкциялык долбоордун бир бөлүгүн бербей коюшат. Башка чет өлкөлүк автозавод менен келишим түзүп, 2005-жылы Невр атайын аскердик унааларын чыгара баштайт. Жарым жартылай иштерин баштап алган ГАЗ унаа заводунун директорунун чечими менен 2002-жылы ар кандай атайын аскердик тапшырмаларга ылайыкташкан 3 эшиктүү брондолгон, 2 эшиктүү брондолбогон, 4 эшиктүү тент менен жабылган ГАЗ-2975 Тигр атындагы унаасын чыгарышып, Орусиялык Мимс 2002 көргөзмөсүнө коюлат. Биринчи кардары Орусиянын ички иштер министрлиги болот. Унаага кызыккандыктан жаңы буйрутмаларды бере баштайт. Ошентип завод 2005-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин арзамас заводу сериялык өндүрүштөгү Тигр унааларын чыгарып келет. Тигр унаасы өзгөчө ишенимдүү армиялык жол тандабасы. Зооттолгон үлгүсүнүн корпусу өзгөчө чыйралтылган 5 мм-ден 7 мм болоттон жасалган. Унификациялык максатта корпустарын чечип тагууга ылайыкташылган. Биз кадимки БТР, БМПга салыштырып көрөлүчү, алардан артыкчылыгы эмнеде? Тигр зооттолгон жол тандабасынын салмагы дээрлик жарым эсеге аз, 7 тоннаны түзөт. Ичинде кондиционер, блоктон өзү чыгуучу жабдыгы, дөңгөлөгүнүн автоматикалык желдеткичи, ыкчамдуулугу, шамдагайлыгы, ылдамдыгы менен айырмаланып турат. Тигр зооттолгон унаасынын ар кандай модификациясына жараша ар түрлүү куралдар менен жабдылат. Мисалы, чоң калибрдеги пулеметтер, 25-32 мм пушкалар, танкка каршы чабуулдук корнет ракетасы, радиациялык, химиялык, биологиялык чабуулдарга каршы куралдары, жакынкы аралыктарга чабуул жасоочу зениттик ракеталык комплекси, дагы бир өзгөчөлүгү баллистикалык чабуулдарда коргонууга ылайыкташылган түрлөрү бар. Жана согуш талаасында мобилдүү аскер медицина унаасынын милдетин аткарат. Тоолорго, тала түздөргө кебелбей жүрүүгө ылайыкташкан. Бир гана кемчилиги сууда сүзө албайт. Классикасында зооттолгон бардык жерде жүрүүчү, согуштук салмагы 7 тонна 600 кг чейин. Экипажында 2 адам жана 4-төн 6-га чейин десантка ылайыкташылган. Корпустун узундугу 5 метр 67 см, туурасы 2 метр 20 см. Бийиктиги 2 метр. Ылдамдыгы саатына 140 чакырымга чейин жүрө алат. Азыркы тапта Тигр зооттолгон жол тандабас унаасы дүйнөнүн 13 өлкөсүндө бар. Алар Россия, Казакстан, Бириккен Араб Эмираты, Белоруссия, Кытай, Кыргызстан, Армения, Гвинея, Монголия, Словакия, Уругвай, Украина, Өзбекстанда. Кытай өлкөсүндө 2016-жылдан баштап өндүрүлө баштады.
Жарандык унаның баасы 38.000 Америка долларынан башталса, армиялык уналар 100.000 Америка доллары менен башталып, ар кандай модификациясына ылайык баалары өлчөнгөн. Жарыян медиа Кыргыз армиясынын куралдары, техникалары тууралуу баяндап берүүсүн улантат. Андыктан биздин каналга катталыңыздар.